Өзүнүн аты Орхалика Тохотибуби. Ыргалча Тохтобүбү ким? БШК парламенттик шайлоодо партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квотаны сактоо боюнча жообусуна өзгөртүү киргизди. Ага ылайык Альянс партиясынан депутаттыкка талапкер Жанар Акаевдин ордуна Тохтобүбү Аргалча мандат алышы мүмкүн. Бул маалыматты БШКнын мүчөсү Искендер Гайыпкулов билдирди. Анын айтымында кабыл алынган жобого ылайык 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат болуп келет. Буга чейин жобо менен 7 мандат алган партиядан 2 аял депутат болуп келмек. Бул өзгөртүү 7 мандат алган Альянс партиясына тиешелүү болуп, Жанар Акаевдин ордуна Тохтобүбү Аргалча мандат алып калат. Политклиника медиасы Тохтобүбү Аргалча деген ким экенин тактап көрдү. Тохтобүбү Аргалча Кытайдан көчүп келген кыргыз. 2021 жылдын эле январь айында анын аты Орхалика Тохотибуби болчу. Биз өзүнө чалып сураганыбызда суроону угары менен телефонду коюп, кайра албай койду. Булак Политклиника медиа. Султанбаев: Тохтобүбү Аргалча менен Айгүл Жапарова тааныш эмес. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаты кылып каттаган Тохтобүбү Аргалча менен президент Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарованын байланышы тууралуу сөздөрдү четке каккан билдирүү таратты. Президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык гендердик квотаны камсыздоо боюнча БШК кабыл алган процедуралык чечимдерди саясатташтыруунун, чайкоочулук кылуунун кереги жок. Биринчи айым Айгүл Жапарованын Тохтобүбү Аргалча менен эч кандай байланышы жок жана аны менен эч качан тааныш болгон эмес деп айтылат билдирүүдө. Тохтобүбү Аргалча Бишкек шаарында жүргүнчүлөрдү ташыган автобустар бар Шыдыр жол КЖ ишканасынын ээси катары белгилүү. Ал 1972 жылы Кытайда төрөлгөн этникалык кыргыз. Учурда Кыргызстандын жараны. Буга чейин журналисттер 2020 жылы октябрь окуяларынын тушунда Садыр Жапаровдун тарапташтарын ташып жүргөн автобустар Тохтобүбү Аргалчага таандык Шыдыр жол КЖ ишканасыныкы экенин иликтеп чыккан. 2021 жылы июнь айында Бишкек шаарында жүргүнчү ташыган маршруткалардын айдоочулары иш таштап, 4-июнда Айгүл Жапарова жетектеген Үмүт булагы фонду 20 автобусту жүргүнчүлөрдү бекер ташууга чыгарган. Аталган фонд кийинчерээк автобустарды Шыдыр жол КЖ ишканасынын ижарага алганын билдирген. 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо 5% босого чектен 6 партия өткөн. Мэрия номер 206 маршрутканы токтотуп, автобус киргизди. Компания Аргалчага таандык. Бишкектин Мурас Ордо конушуна каттаган номер 206 маршрут токтоп, анын ордуна автобустар киргизилди. Бул туурасында медианын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, буга аталган конуштун тургундарынын номер 206 каттамдын ишине даттанганы жана Жазада Транс компаниясы тарабынан келишимдеги милдеттенмелер аткарылбаганын негиз болгон. Мындан улам Борбор калаанын транспорт башкармалыгы фирма менен келишимди үзгөн. Маршрут токтотулганына байланыштуу конкурс өткөрүлгөнгө чейин ыкчам тартипте Шыдыр жол КЖ компаниясы менен келишим түзүлдү. Ош базарынан Мурас Ордо конушуна чейинки 3 айлык убактылуу маршрут иштелип чыгып, номер 41 каттам менен автобустар жүрө турган болду деп айтылат маалыматта. Ошондой эле жалпысынан каттамга 10 автобус керектелсе, бүгүнкү күндө 7 иштеп жатканы белгиленди. Белгилей кетсек, Шыдыр жол КЖ компаниясы Альянс партиясынан Жанар Акаевдин ордуна депутат болгон Тохтобүбү Аргалчага таандык. Кайсыл партиядан канча аялга депутаттык мандат берилет? Тизме. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгарып, 6 партия өттү деп таанылды. Анын ичинен 19 аялга мандат берилет. Белгилей кетсек, аялдардын баары эле көп добуш алган үчүн өткөн эмес. Гендердик квотанын негизинде мандат берилмекчи. Мыйзамда ар бир партиядан парламентке өткөндөрдүн 30% аял болушу керек деген норма бар. Бир мандаттуу округдардан шайлангандарга мындай квота киргизилген эмес. Депутат болуп келчү аял талапкерлер жана алган добушу. Ата журт Кыргызстан партиясы 15 мандат, 5 аял. Жылдыз Садырбаева, Жамиля Исаева, Надира Нарматова, Камила Талиева, Гүлшархан Култаева.
Ишеним партиясы 12 мандат, 4 аял. Жылдыз Талайбек кызы Миргүл Темирбаева, Айсара Абдибаева, Чолпон Султанбекова. Ынтымак партиясы 9 мандат, 3 аял. Шарапаткан Маджитова, Аида Исатбек кызы, Лейла Лурова. Альянс партиясы 7 мандат, 3 аял. Гүлкан Молдобекова, Нилуфар Алимжанова, Токтобүбү Аргалча. Бүтүн Кыргызстан партиясы 6 мандат, 2 аял. Орозайым Нарматова, Гүля Кожоколова. Ыйман Нуру партиясы 5 мандат, 2 аял. Динара Шимова, Венера Раимбачаева. Белгилей кетсек, БШК кечээ 15 декабрда өз чечими менен аялдардын квотасын бөлүштүрүү тууралуу жобону өзгөрткөнүн маалымдады. Ага ылайык мурда 7 мандаттын 2 аялдарга берилсе, өзгөртүүдөн кийин 3 бериле турган болду. Бул Альянс партиясына түздөн-түз таасир этип, тизмедеги Жанар Акаевка мандат берилбей, анын ордуна Токтобүбү Аргалча ээледи. Өз кезегинде Акаев шайлоодон кийин оюндун эрежесин өзгөртүү жогорку бийликтин буйругу болду деген пикирин билдирди. Алтынбек Сулайманов: Жанар Акаевка мандатты эл берген БШК эмес. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов Жанар Акаевка берилбей калган мандат боюнча пикирин билдирди. Жанар Акаевка мандатты эл берген, БШК эмес, тартып алганга негиз жок деп билдирүү калтырган Сулайманов. Эске салсак, 15 декабрда БШК парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыктарын чыгарып, Альянс партиясынан Жанар Акаевдин ордуна Токтобүбү Аргалчага мандат берүүнү чечкен. Жеткен коркоктук, депутат болбой калган Жанар Акаев БШК боюнча үн катты. Жеңүүчүлөр аныкталгандан кийин бир адамга карата атайын эрежени өзгөртүү эч бир логикага сыйбайт жана жеткен коркоктук. Бул туурасында Альянс партиясынан талапкер Жанар Акаев БШКнын чечимине карата жазган постунда билдирди. Ал БШКнын шайлоого чейин кабыл алган жобосунда партия 7 мандат алса, 2 аял болот деп так жазылганын белгиледи. БШКнын эрежени шайлоодон кийин өзгөрткөн чечими менде эле эмес, элдин баарында күмөн ой жаратты. Мындай адилетсиз буйрукту аткарган БШК мүчөлөрү жана буйрук бергендер силердин уятыңарда болсун. Мыйзамды жөнгө салчу эрежени 13 декабрда БШКнын жетекчилиги түнкүсүн мүчөлөрүн чогултуп, басым кылганына карабастан алар каршы болуп, токтомду өзгөртүү сунушу өтпөй калган. Аны менен тынчыган жок. 2 күн убакыт алып, БШКнын ар бир мүчөсүнө жогорудан салам дубай айттырып, маселени бышырып, кайра дагы алып чыгышты. Кайра добушка коюп жатып, эптеп өткөрдү. Бир гана Альянска, анын ичинен мага гана тиешелүү маселени БШК атайын өзгөрттү. Адамга карата да эреже жазылабы? Тобу, шайлоо бүтүп, кимдер өткөнү жарыя болгондон кийин да токтомду өзгөрткөнү акылга сыйгыз көрүнүш, деди Акаев. Ошондой эле саясатчы мындай чечимге партиялашы Токтобүбү Аргалчаны айыптабай турганын, маселе андай эмес, БШКда болуп жатканын айтты. Мунун баарына жакынкы тарых баасын берет. Буйруса, акыйкаттык азыр чыкпаса, кийин чыгат. Мен жаңы саясий маданиятты калыптандырууну каалаган саясатчылардын биримин. Гендердик баланс, аялдардын квотасы үчүн күрөшүп, азыркы мыйзамдарды колдогом. Партиялык баалуулукту жогору коюп, Альянстын ишмердигин күчөтө беребиз, деди Акаев. Соңунда ал колдогон элине ыраазычылыгын айтып, эч бир каражатсыз 5000 адамдын таза добушу менен ар дайым сыймыктанарын билдирди. Ошондой эле мындан ары да саясий ишмердиги күчөп, саясатта айтчу сөздөр али алдыда экенин белгиледи.